Жогорку кеңештин депутаттары Тилек Токтогазиевди айыл чарба министри кылып бекетти. Парламент айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри кызматына Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин жактырды. Анын талапкерлигин кароо учурунда кээ бир эл өкүлдөрү буга чейин мамлекеттик кызматта иштебегенин сынга алышты. Бирок башкалары анын менеджерлик сапатын белгилеп, жаштыгына жана дилгирлигине маани беришти. Токтогазиев суроолорго жооп берип жатып, аны министрлик кызматка премьер-министр Садыр Жапаров өзү чакырганын айтты. Натыйжада анын талапкерлигин депутаттардын баары бир добуштан колдоп беришти. Булак, Спутник KG. Курманкул Зулушевдин башкы прокурор болушуна парламент макулдук берди. Жогорку кеңеш башкы прокурорлукка президенттин милдетин аткаруучу көрсөткөн Курманкул Зулушевдин талапкерлигин жактырды. Аны отурумга катышкан 85 депутаттын 84-ü колдоп берди. Талкуу учурунда депутаттар Зулушевди саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырышты. Башкы прокурорго талапкер өз кезегинде саясий себептерге таяп куугунтукка мурдагы жетекчинин кадры деп жетекчилерди алмаштырууга жол бербей турганын айтты. Курманкул Зулушев 2015-жылы Жогорку кеңешке депутат болуп, Республика Ата Журт партиясынын тизмеси менен келген. Ал коомчулукка президенттин милдетин аткарып жаткан азыркы өкмөт башчы Садыр Жапаров баштаган 3 саясатчыны актаган судья катары кеңири таанылган. Булак, Азаттык. Садыр Жапаров абакта жатканда коронавирус менен ооруп айыктым. Абакта жатканда коронавирус менен оорудум. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров BBC радиосуна маек берип жатып билдирди. Жапаров дартты дары чөптүн жардам менен жеңгенин белгилеген. Анын айтымында дары чөп бир гана коронавируска эмес, башка ооруларга дагы, мисалы, ашказанын рагына дагы миңден бири. Аны кыргыздар илгертеден колдонуп келген. Ачык айтканда, Кара Балтанын финполициясынын кызматкерлеринин көбү коронавирустан атайын дары чөптүн жардам менен айыгышты. Андан үй бүлөсү менен сакайгандар болду. Ал дарыны саламаттык сактоо министрлиги менен бирге сыноодон өткөрүп көрүш керек, деди Жапаров. Булак, Спутник KG.